Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Азаттык плюс бүгүнкү берүүсүндө коомчулуктун көңүл чордонунда турган президенттик орунга талапкерлерди таптаган адистер тууралуу көрсөтүү сунуштайт. Саясатчылар сыналгыдан сыр билдирбегени менен анын эл алдында өзүн кантип алып жүрүүсү, чааш жасалгасынан тарта кийген кийимине чейин атайын адистер иштешет. Дал ошол пиар технологдун баасы канча турат? Алар кимдер жана кайдан келишет? Алдыдагы жарым саат биз менен болуңуз. Биз сизге талапкерлерди кимдер таптап, жарышка салаарын ачыктап бергенге аракет кылалы. Глаза только открой и все. Пропало все. Ты можешь сказать это с выражением? Нет. Подойдут, ага. В следующем проходе также есть рубашка. Рахмат. А в президента не оденете будущего? Кандидата в президенты. В Белом доме одевают будущих. Там свой стиль. Мы пришли вас одевать будущего президента. Кандидат в президенты, да, зарегистрирован. Да, сегодня кандидатом в президента. А что, говорит, я сам себе нравлюсь? Вроде ничего. Хорошо. С камеры. Камеру просто прикрепить снимать. Не обращайте внимания, и проблем не будет. Вы зря так делаете. Вот это кандидат в президента. Дима, подешевле футболки ему рубашки продавай, блин. Вот наш жогорки кинешь, пойдем вместе. Удачной торговли вам всем. Да, успеха вам во всем. Надеюсь, будет все хорошо. За будущее Кыргызстана. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр пиар адис Элира Турдубаева менен маектешкенге келдик. Саламатсыз бележе? Саламатчы. Айтсаңыз, мына шайлоо башталганы турат. Анан талапкерлердин баардыгы ушу элге кантип жакшы көрүнсөм экен, элге кантип жакшы жагы менен таанылсам экен деп болушунча аракет кылып атышпайбы, жанталашыпчы. Анан ошолорго эми пиар адистер иштешет, Кыргызстанда кандай ушул Кыргызстанда эле пиар адистер жетиштүүбү же булар көбүнчө чет өлкөдөн жалдап келишеби жанагындай
рекламаларын чыгарыш үчүн. Албетте Кыргызстанда пиарадистер жок эмес, бар. Бирок алардын техниканы, пиар техникасын, методикасын, ыкмаларын билүү бул жагынан бир аз билими азыраак деп айтсам болот да. Ошондой эле практикасы дагы азыраак. Ошондуктан алар жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү билиши мүмкүн. Менталитет, калктын мындай тамырын кармай билишет. Бирок сырттан келген пиарадистер дагы техникасын, методикасын жакшы билгендиктен буларды көбүнчө жалдап келишет сырттан. Мисалы Украинадан, Россиядан, Чыгыш Европа өлкөлөрүнөн, жок дегенде Казакстандан дагы алып келишет. Баасы кымбатыраак болуш керек алардын. Баасы албетте 2-3 эсе эмес, 10 эсе кымбат алардыкы. Албетте жергиликтөрдүн баасы анчалык жогору эмес. Бирок алар биргеликте команда болуп дагы иштешет. Аны менен репетиция кылып, аны менен отуруп атайын даярдашат. Биз болсо пиарадист Элира Турдубаева менен маектешкен соң дароо эле Ак үйдүн 7-чи кабатына келдик. Президенттик шайлоого аттанып аткан саясатчылар чын эле пиарадисттерди колдонуп атабы быйыл, канчалык деңгээлде колдонуп атат, кайсыл өлкөдөн алып келип атышат? Бүт баарын иликтеп көрөлү деп келдик. Бул жакта азыр талапкер Камчыбек Ташиевке барсак өз иш ордунда жок. Жана ошондой эле Марат Султановго барсак да иш ордунда жок. Биз болсо азыр дагы бир талапкер Текебаев Өмүрбек Чиркешевичтен интервью алууга аракет жасап көрөлү. Өмүрбек мырза, айтсаңыз да, мына сиз саясатка аралашкандан баштап эле бир канча жолу депутат болдуңуз, анан ушул пиарчыларга, пиар технологдорго муктаж болуп, ошолорду балким башка саясатчыларга окшоп чет өлкөдөн алып келип, иштеп, акчасын төлөп берип, ушундай бир болгонбу мындай? Өзүң режиссер дегендей, мен ар дайым шайлоо кампаниямда үгүт иштерин, шайлоочулар менен иштөө ыкмаларын өзүм жасап жүргөм. Ал эми бул партиялык тизме менен шайлоого катышканда партиялык активдер жыйналып, ошол пиар компаниянын, агитациялык, пропагандалык компаниянын, информациялык ушул компаниябыздын стратегиясын аныктап, колдо бар каражаттын рамкасында, чегинде өзүбүз тандайбыз. Чет элдик же болбосо өзүм чоң адисмин деген жергиликтүү адамдар дагы бар. Жакында эле мага бирөө кызматын сунуш кылып келди. 1 миллион 300 миң берсеңиз, мен компанияңызды өткөрүп берем дейт. Мен ошо акчасын айтканда эле айттым, рахмат. Менде андай акча жок деп. Консультацияга дагы ушул 1,5 миллиондон кем эмес сураган Бишкекте дагы ушундай адис сымалдар бар да. Эми ошолор эле ушул акчанын күчү менен өзүнүн тиги ою менен адамды президент же депутат кылып кое турган болсо, анда саясат абдан жеңил болуп калбайт беле. Элдин алдында кантип сүйлөсөк биз элге жагабыз, Элдин алдында кандай жесттерди, мимикаларды кылыш керек, колду кандай жаңсай билүү керек, кантип элге урматтуу туугандар деп айтыш керекпи же урматтуу кыргыз калкы деш керекпи же Кыргызстан калкыбы, ушундай сөздөрдүн баарын тандап, бүт үтүр точкасына чейин жазып беришет. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Урматтуу жолдоштор. Ошондуктан алар ушул услугасы кызматы үчүн акча алышат. Дүйнөдөгү эң ийгиликтүү шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү боюнча биринчи орунда Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама турат. Кызыгы, Кыргызстанда шайлоо иштерин жүргүзүү үчүн талапкерлер канча акча чачканын айтып мактанышса, Кошмо Штаттарда тескерисинче шайлоо фондуна колдоочулардан канча каражат топтогонун айтып жар салышат. 2008-жылы Обама шайлоо фондуна 750 миллиондон ашык доллар чогултууга жетишкен. Анын 30%га жакыны $100 демөөрчүлөрдөн келип түшкөн. Ал эми жарымынан көбүн онлайн аркылуу тапкан. Көптөгөн политологдор интернет болбосо Обама президент болмок эмес деп айтышат. Ал биринчилерден болуп интернеттеги YouTube сайтын рекламаны бекер тараткан ресурс катары колдонгон. Андан тышкары интернеттеги Facebook, Twitter сыяктуу социалдык тармактардагы эл менен баарлашуусу дагы Обамага добуш берген шайлоочулардын санын көбөйткөн. Мындан улам Обаманы санариптик президент деп дагы атап коюшат. Жалпысынан Обаманын шайлоо штабында 15 миллиондон ашык волонтер иштеп, 200 миңдей акция өткөрүшкөн. Американын 44-чү президенти келе жаткан 2012-жылкы шайлоодо 1 миллиардка жакын доллар коротору айтылууда. Кошмо Штаттарда деле Голливуд жолдуздары тиги же бул талапкердин үгүт иштерине катышышат.
бирок талапкерлер аларга акча төлөп беришпейт. Тескерисинче, жылдыздар өзүлөрү колдогон талапкер